Салам достор, биз онлайн комусту баштадык. Бүгүн биз болсо шилтегенди, тергенди 2, 3, 4 томду кайталайбыз ырды үйрөнүш үчүн. Миламиге күлөнгөндөн кийин биз биринчи туура шилтеп, эстеп же үйрөнөбүз. Бар шилтегенде бардык тырмактагы манжалар ылдый карай шилтейт. Өйдө болгондо муштумузду түйүп, бармактын тырмагы менен өйдө шилтейбиз. Могул жактан шилтейбиз. Могул жактан шилтеп алып, колуңарды оорутасыңар. Бул жактан шилтеп ойнойбуз. Тергенде 1 сантиметрден ашык монтип тербей, колубузду бармагын 3-жылга коюп коебуз дагы. Мына булар турат дагы. Сөймөй менен иштейбиз. Алыс 1 сантиметрден ашык кетпей теребиз. Ушинтип машыгып көндүрөбүз колубузду. Экинчи кылда. Монткен жок, Биз биринчи сабакта томдорду кайталайбыз. Башка нотадай ушундай 2 диез же болбосо 3 диез болсо кайсыл манжалар алынат? Дайыма комусту ылдыйдан өйдө кылдарын санайбыз. Мынакей бул жакта биринчи кыл, экинчи кыл, үчүнчү кыл деп турат, Сол колдо дайыма сөймөй биринчи манжадан баштап саналат. Ошондо бул биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү манжа болуп эсептелет. Сол колубуз. Ля дегенде биз ачыкта ойносок болот, жана экинчи манжа менен ойносок болот. Булар манжалардын саны. Ля, си биринчи кылда ойнолот. Мынакей ля, си. Биринчи кылда. Ляны 0 деп турсам болсо, анда сиз экинчи кылды ачык аласыз. Ля деп турса, биринчи кылдан экинчи манжа менен аласыз. Си төртүнчү манжа менен биринчи кылды аласыз. Андан кийин до диез биринчи манжа менен экинчи кылды аласыз. Мынакей биринчи манжа менен экинчи кылда. Биринчи манжа. Ре дегенде экинчи манжа менен экинчи кылда. Ми төртүнчү манжа менен экинчи кылда. Ошону дептерге жазып алып жаттайбыз. Жана колубузга да сызып жаттасак болот. Андан кийин үчүнчү том. Ля дегенде биринчи манжа менен алабыз, сөймөй. Си дегенде үчүнчү манжа менен алабыз, ады жок. До дегенде төртүнчү манжа менен алабыз. Ушу 3 нота биринчи кылда алынат. Жана ля ачык экинчи кылдан алына берет. Дептерде нотада 0 деп жазылган болсо. Ре, ми, фа экинчи кылда ойнолот. Ре биринчи манжа менен биринчи кылда, экинчи кылда, ми үчүнчү манжа менен экинчи кылда, фа төртүнчү манжа менен экинчи кылда. Андан кийин төртүнчү том минордо кайсы манжалар, мажордо кайсы манжалар. Мына минордо ля ачык алынат экинчи кылда, нотадан 0 деп жазылган болсо. Си, до, ре биринчи кылда алынат. Си биринчи манжа менен биринчи кылда, до экинчи манжа менен биринчи кылда, ре төртүнчү манжа менен биринчи кылда. Андан кийин ми, фа, соль экинчи кылда. Ми биринчи манжа менен экинчи кылда, фа экинчи манжа менен экинчи кылда, соль төртүнчү манжа менен биринчи кылда. Бул минордо. Диез жок болсо. А мажордо фа диез менен до диез болгон болсо, анда биякта манжалар сөзгөрүлөт.
ля баягында эле ачык алынганда, си биринчи манжа менен биринчи кылда, до диез үчүнчү манжа менен биринчи кылда, ре төртүнчү манжа менен биринчи кылда, ми, фа диез соль экинчи кылда, ми биринчи манжа менен экинчи кылда, фа диез үчүнчү манжа менен экинчи кылда, соль төртүнчү манжа менен экинчи кылда. Ушуну бул шпаргалканы дептерге жазабыз дагы жаттайбыз. Эң маанилүү томдор ырлар ойноло турчу. Бул бизге сөзсүз керек. 5 жолу ылдый шилтейбиз. Тырмактарыбыз менен муутуп шилтеп алабыз, андай эмес. Тырмак өйдө эми 5 жолу. Эми ылдый өйдө. Шашпай. Эми ылдый өйдө ылдый. Да бир жолу. Ушинтип машыгабыз. Машыгып, видео тартып, группага жиберебиз.